мойку едем. Придется. Поехали сразу со мной, я там рассчитаюсь на мойке. Первый раз такая хуйня у меня. Ой, у всех бывает первый раз. Да. Еще раз извини, пожалуйста. Всего доброго, ничего страшного. До свидания. Я аккуратненько буду. Өлтүрдү да эмне. Бул 5 минут тазабы? Таза экен. Фу, нени кусуп таштаган креветки жегенби, ушунча да көп жейсиңби? Кече кусуп алганга да 12 саат промокод алгам. Бүгүн буну да иштетебиз. Заказ аларыбыз менен. Ассаламу алейкум замандаштар, мекендештер, кесиптештер, жалпы салам. Бүгүнкү күнгө суббота 2-июль. Вакыт 12-ден 51 өттү. Ишти баштадык. 12 саат промокод колдондум, кечеги кишинин кусуп койгонуна промокод алгам. Анан кийин ошо пятница күнү иштебедим эле. Мен ал катын бала чаканы Кыргызстандан кетирем деп, аэропортко барам деп, ол күнү иштебедим. Ошол күнгө дагы мага 12 саатка промокод бериптир го, 3 балл. Азыр 24 балл менен ишти баштадык. Биринчи заказды алдык, кудай кааласа. Андамаса кеттик. Эч кандай болот экен, Тайный покупатель түшүптүр мага. Мен акыркы бир айда футболка кийдим, кепка кийдим. Футболкага болот негизи, футболка болот. Кепка болбойт да, баш кийим кийгенге болбойт. Кээ бир күндөрү өгүн эртемен узуп койгон спортивкачан, 1-2 заказ спортивкачан жаап аттым. Аларга попал болбой, кече футболка, кепка кийген күнү футболка попал болупмун. Тайный покупательден дресс-код не соблюдайте деп неме келди. Дресс-код менен задний подлокотник не опушен деп келди. Задний подлокотник комен өмүрүмдө түшкөн эмес, клиенттер өзүлөрү түшүрүшөт. Клиент кызынан да туратса дагы кетейин. Ошого сакал мурутtu порядка кылдырып, чачты тегизлетип, көйнөктөрдү кийип. Здравствуйте. Рассашанская, да? Спасибо огромное. Пожалуйста, хорошего дня. Всего доброго и вам хорошо. Спасибо. Заказ будет оплачен картой. Пожалуйста. 672 келдик. Арзан эми. 26 мүнөткө бир кабзет менен берди, эсимен чыгып калды. Сиз көрдүңөр окшойт канча кабзет менен берген. Анан дагы эң жакшы жери. Азыр деревня Красная Горка дейт, 1 саат 21 мүнөткө. Охо. Долгопрудныйдын үстүнө заказ алдым. 1.20 коэффициент менен долгая поездка деп берди. Мына негедир мына юг жакта, мен жашаган жакта. Мына 2-3 күндөн бери жаман коэффициент, жаман катуу күйүп атат. Не себептен күйүп атат билбейм. Ошондой көйнөктөрдү кийип, кичине Комфорт Плюстун эрежесине туура неме болбаса болбойт эми. Мына эмне болот эми? Буяка булам деп атабыз же эмне? Комфорт Плюста группада айтышты, ушундай бир неме дресс-код боюнча бир замечание келдиби? Экинчисинде келгенде уже Комфорт Плюсту өчүрүп коет экен. Группада ушинтип сөз кылды, ушу жөнүндө талкуу болгондо ушуну дешкен да. Ошого Комфорт Плюста иштегендер кандай болуп калат? Дресс-код боюнча 2 жолу неме алдыңар беле, албадыңар беле замечание. Бирөөнү жазышкандарын көрдүм. Пассажирлерге кырлага дейт экен, ушундай неме алып болуп бер.
С каждого заказа 340 рублей вернем деп. Бонус катары деп. Ошондо булар оценка кылышып, ошондон акча алышат экен. Ошого мен көпчүлүк ойлосо керек, мен деле мурда ошондой ойлойт элем. Бул отдельный Яндекстин адамдары деп. Жок. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, деревня Красная Горка, да? Красная Горка, да, Озерная 13. Что там пишешь, сколько? Час 20. Пожалуйста. 1 saat 30 minutта келдик Яндекс адашып. 2600. Спасибо за поездку. 3 күн берди 300 котордум. 2665 экен. Мынакта той болот турбай бул. Пройдите проверки личности, дейт. Ну давай пройдем. Мен где-то мынау жерде жүрдүм да. Самолетту бастым. Проводник в аэропорт деп чыкты. Очерде коёбу экен деп келсем, мынау жанып койду. Келгеним жакшы болуптур. Наркы жакта 15 мүнөт көргөздө эле 5 мүнөттө чыгарды. Бул зонадан 45 мүнөт көргөздө эле 20 мүнөттөн кайра чыгарды. Заказ бердим. Профсоюзный жака. 50 километр дейт, бирок 5 коэффициент. Бул деле 2000 тегерege чыкса керек. Ошондой, жакын келип калсаңар, ошол кызыл самолетту басып бергүлө. Нерсе басып көрсөңөр, проводниктер чыгып калат экен. Мага точно заказ берген жок да, проводник берген жок. Өзү ошону бассам, проводник в аэропорт деп чыкты, бастым, келдим. Anınca bulcum Kızgandıb meni kıynadın Kıyılıp men da kıymadım Sezemin kaçar Mahabbatın cırgalı Профсоюз на 68, да? Өртөдүң өзгөнү коштой жагылган оттой жаратым козгой азабың тартып жүдөдүм алсыз жүрөгүм алдап жүрөмүн сыр бербей сырттан күлөмүн сыздап жүрөмүн убалым ойлоп койбодум унутпай сени ойлоймун Eli 6 minutta geldim. 1600'gө. Где-то 2000'ge жакын чыгат деп ойлодум эле. Оптурам, ушунусуна да Кудайга шүгүр. Ana ol подлокотникти неге түшүрбөйм? Себеби түшүрүп койсом, эки капталган машина эки киши отурабы, ремендин тагына. Мына подлокотникке салмак түшкөндө кадимкидей ана ременди так деп атат да. Ременди так деп, ремен кадимкидей ызылдап атат. Кыйкырып. Уну ременди подлокотник көтөрүп, ременди ону немеге тыкмай сайын, ортодогу ременди кыйкыра берет. Таякта камера мингендер антип өчүрсө болот, ушуну кантип неме алса болот. Комментарий жазып койгулачы, пожалуйста. Не кылса болот? Подлокотник түшүрүп коюш кыйын деле эмес негизи. Не только подлокотник, отуруп туруп эле бирок колун чыканаган коюп, же какой-то сумкасын ортого койсо дагы ошону кыйкырат. Хотел бы так говорить. Не, Лав, мы сейчас приедем в торговый центр, там очень красивое вкусное мороженое. Сам выберешь.
Лап, по кондиционеру командуй. Да. Точно выключить или его направить на стекло, ну, чтобы На стекло, ребенка да? не было. Что на меня думает? Очень жарко. А будет на стекло. Нам очень быстро ехать, Володь, мы. Будет тут на стекло. Тайный покупатель оценкасы менен анан кийин Яндекс вывод чыгарыптыр. Доступ в Комфорт Плюс закрыт дейт. С завтрашнего дня вы не сможете получать заказы дейт. Короче, дресс-коддун айынан заказ албайсыңдар. Дресс-код водителя не соответствовал стандартам тарифа дейт. Чтобы восстановить доступ к тарифу, надо пройти курс, успешно сдать тест дейт. Жоқтан неме кылат экенбиз. Оделись по дресс-коду, согласен. Переднее пассажирское сиденье отодвинуто вперед. Мен мынандай турбайт да. Мындай эле болот. Стандарт менин уровеньде болот да. Өтө катуу алдыга жылдырбайм. Аякта место турбайбы. Короче, ушуга коюпту. Буга да согласен. А мынауга не согласен. Же мына салфеткага коюп кече Бургер Кингтен жегенде ушуну коюп койдум эле. Анан башка эчтеке жок. Мыналар аркадан карагандан бери көрүнбөйт да эчтеке. Бул конфеттики мынау. Бул көп турбайт. Эчтеке жок. Эч кандай мындай неме жок. Ашыкча. Ушунусуна согласен эмесмин, мисалы. Лишние вещи раскиданы дейт. Лишний предметтер бар дейт. Маска, бутылкаларды, мусорлар бар деп жазыптыр. Подлокотник на заднем сиденье опущен дейт. Буга да эмне коюптур, значит, буга да согласенмин. Ошондо мунусуна согласен эмесмин, үчөөнү согласен. 15 мүнөттөн бери алыптыр. Ужнецкая набережныйга. Ошондой эле болду. Коэффициент күйүп атат. 2 балл проб болуп атат Москвада. Мына карасаңар, юкта негеде жаман көп заказ күйүп, неме коэффициент күйүп атат. Башка жакта жок. Именно ушул жакта негеде жаман күйүп атат. Неге билбейм. Комфорт Плюс. Вы успешно сдали тест, пересдавать его не нужно дейт. Эртеге чыгат экен, значит. Старокачаловская улица дейт. Старокачаловская, Бутова жак болсо керек. Бутова. Бутова. Айтпадым, Старокачаловская бул Бутова. Без коэффициент берди, ону жактан берди. О, красного маяка дейт. Он 17 мүнөттө келдик, мына шлагбаумга келип түшүп кетип калыштым, мына жилой комплекс экен. $530 сомго. Красного маяка метропрайскаяга заказ алдык. Бутовадан. Бул короткий эле заказ экен. 7 мүнөттүк заказ. Көргөндөр болсо керек. Руслан деген бала менен батыл болуп эле бир жума иштеп, ал мени жеңип алды эле го. Ошол кече видео жөнөттүр, мынандай иштеди демек. Ассаламу алейкум, таксаман браттын көрүүчүлөрү, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Мына братан, Кудай буйрса иш болуп эле атат. 300 миңге чыгарып коеюн деп атам элем тилекке каршы. Бул жума жакшы иштей алган жокмун. Ар жак бир жак болуп, биз болсо бүттү, кетип атабыз. Камерени болсо саттым. 10 ай дегенде, почти 9 ай дегенде финишке жеттим, утулдум. Ошо баарыңыздарга Алла разы болсун. Таксиде иш болуп атат. Кимде ким таксаман браттын көрүүчүлөрү, баарыңыздарга Алла разы болсун. Аллах Таала баарыңарды эки дүйнө бактылуу кылсын. Ким дин менен жашаса ошол түбөлүк бактылуу болобуз. Ким динсиз өтүп кетсек, анда бул дүйнө кыйын, тиги дүйнөдө да кыйын болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан иншалла бейиштик адам үчүн бул дүйнө кичине капа сыяктуу, тозокулар үчүн бул дүйнө жыргал сыяктуу. Ошондуктан келгиле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп кеткен тартипте жашайлы бир туугандар, намаз окуйлу, бири-бирибизге жакшы мамиле, жакшы сый мамиледе жүрөлү. Баарыңыздарга ассаламу алейкум. Таксиде жумуш болуп атабы дегендерге болуп атат. Январга чейин болот буйрса, Кудайым буйрса, келсеңер, баарыңар иштесеңер, ишиңерге ийгилик. Жумасына 70 миңден чыгарып турсаңар болот. Мен
İşte alгандарга да кирбейм, иште албагандарга да кирбейм. Ортосундамын. Как всегда. Вообще бүгүн пробкада болгон жок. Мага бүгүн эмне заказ жакшы өтүп атат десе мен аны 3 балл промокодду кошконум үчүн жакшы өтүп атат турбайбы? Көйнөктө деле эмес экен, ошо промокоддо экен. Демени лайтбоксту коет окшоймун. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, извиняюсь, а можно у вас электронную сигарету курить? Электронную можно, да. Да, уже обычно. Ой, хорошо-то как. Ты все, слышишь? Спасибо большое. За прекрасную тихую поездку. Пожалуйста. Без лишних неприятных запахов. Это же так важно. Ну, это все так сейчас нравится. И, соответственно, тебе надо будет сказать, что вы проходите прямо. Поворачивайте направо. Ставим? Подожди, вы здесь разослали? Да, вот он по адресу у нас прямо сюда. Ты же это хотел. Все, значит, да, это значит не туда, значит потом адрес, который... Не-не-не, вы нам остановите, мы пойдем пешком. Спасибо, до свидания. Всего доброго, до свидания. Пожалуйста, убедитесь, что... Так, до сторики. 12 миң. 15 заказ жаптым, 12 миң деп коер элем. 12 миң иштедим. Түнкү 23:37 болду. Значит, бүгүн Каракулжа 87-жылкылардын биздин поколениянын тобу бар эле. Биз өткөзүп аттык эле биздин айыл өкмөт ошого кетирдим. Менин промокоддун бүтүшүнө дагы 1 саат калды. Ушундай достор. Ишиңерге ийгилик, иштесеңер иш болуп атат. İştebesеңер иш жок. Ошол анда эмесе. Коэффициент деп аз үлгүдө күйөт, бирок биз алмалда иште болобуз. Силерге ийгилик.